Мурдагы президент Курманбек Бакиев өлкөдө болуп жаткан окуяларга жүрөгү ооруп жатканын айтты. Белоруссияда жашаган Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев РИА Новостиге Кыргызстандагы окуялар боюнча комментарий берди. Анын айтымы боюнча өлкөдөгү болуп жаткан окуяларга анын жүрөгү ооруп жатат. Менин ар кандай сөздөрүмдү деструктивдүү күчтөр жаңжалды козгоо үчүн колдонушу мүмкүн экендигин эске алганда, мен азырынча комментарий берүүдөн алыс болом деп жооп берди Бакиев өлкөдөгү саясий кырдаалга баа берүү тууралуу суроого. Белгилей кетсек, дүйшөмбү күнү Бишкекте Ала Тоо аянтына 2000ге жакын адам парламентке кирбей калган партиялардын тарапкерлери чогулушту. Алар шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарууну талап кылышты. Ал күнү кечинде митингди таркатуу аракети көрүлгөнчө митингчилер коопсуздук күчтөрү менен кагылышты. 6 октябрга караган түнү митингчилер Кыргызстандын парламенти жана президенттик администрация жайгашкан Ак үйдүн имаратын басып алышты. Андан кийин алар УКМКнын имаратына барып, республиканын экс-президенти Алмазбек Атамбаевди камактан бошотушкан. Ошондой эле Садыр Жапаров, Сапар Исаковдор да бошотулган. 6 октябрь эртең менен демонстранттар өкмөт үйүн басып алышканы белгилүү болду. Митингчилер ошондой эле Кыргызстандын экс-премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиевди да колониядан бошотушту. Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов өзүн Бишкек шаарынын коменданты жана ички иштер министрлигинин башчысынын милдетин аткаруучу деп атады. Мурдагы депутат Алмамбет Шыкмаматов башкы прокурордун милдетин аткаруучу болуп калганын айтып, парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарды. Бирок кийинчерээк ген прокурордун милдетин аткаруучу болуп Сыймык Жапыкеев тандалган. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгарууга мүмкүнчүлүк берди. Кийин БШК шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп тапты. Митингдеги кагылышууларда 686 адам жаракат алып, 19 жаштагы жаш жигит каза болду. Булак Кыргыз Today KG сайты. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева партия лидерлерине кайрылуу жасады. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева партия лидерлерине кайрылуу жасады. Анын айтымында алар сүйлөшүү столуна отурушу керек. Азыр Кыргызстандын тагдыры таразада турат. Тилекке каршы мындай иш өлкөбүздө 3-чү жолу болуп жатат. Эл аралык аренада биздин кадыр баркыбыз такыр түшүп кетпеш үчүн биз маанилүү чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Мунун жолдору бар, деди ал. Отунбаева партия лидерлери стратегияны иштеп чыгып, бирдиктүү чечимге келиши керек деп эсептейт. Президент шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарышы керек. Кайра шайлоолорго байланыштуу Отунбаева жаңы партиялар жана жаңы күчтөр келээрин айтты. Булак Кыргыз Today KG сайты. Дастан Жумабеков кызматтан кетүүгө арыз жазды. 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл митингге чыгып, түндө Ак үйдө алышкан. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков кызматтан кетүү боюнча арыз жазды. Бул тууралуу Достук мейманканасында өткөн депутаттардын кезексиз жыйынында вице-спикер Мирлан Бакиров билдирди. Спикерликке Мыктыбек Абдалдаев сунушталып, добуш берүүчү бюллетендер даярдалып жатат. Депутаттардын кээси ишеним кат жазып берген. Мындан улам ушул тапта жыйында 62 эл өкүлүнүн добушу саналууда. Булак Спутник KG. Россия Кыргызстандагы абал тууралуу пикирин айтты. Россия Кыргызстандагы саясий күчтөрдү өлкөдөгү туруктуулукту сактап калууга чакырды. Бул тууралуу Россия Федерациясынын Тышкы иштер министрлигине шилтеме берип РИА Новости агенттиги жазды. Россия достук мамиледеги жана стратегиялык өнөктөш болгон Кыргызстанда ички саясий кырдаалдын туруктуу болушуна кызыктар. Өлкөдө түзүлгөн азыркы абал Кыргызстандын мындан аркы демократия жолунда өнүгүшүнө мыйзамдуу түрдө гана түрткү болушу керек деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле министрлик Кыргызстан бул кризистик абалдан мыйзам талаасында жана күч колдонуусуз чыгып кетерине үмүттөнөөрүн кошумчалады. Бишкектеги митинг 5 октябрь күнү парламенттик шайлоонун жыйынына нааразы болгон 8 партия Ала Тоо аянтына митингге чыккан. Кечке жуук чогулгандардын саны көбөйүп, таңга маал митингчилер Ак үйдү алышты. Көп өтпөй акция катышуучулары УКМКнын имаратын басып кирип, бир нече саат ичинде абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы өкмөт башчылар Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, саясатчылар Садыр Жапаров, Равшан Жээнбеков, эртеси төштө Фарид Ниязов жана Бишкектин экс-мэри Албек Ибраимов чыгарылган. Эртең менен президент Жээнбеков митинг уюштурган күчтөрдү маселени тынчтык жолу менен чечүүгө чакырган. Булак Спутник KG.
Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Биртуган Матраимовдордун азыр кайда экенин билбейм. 6 октябрда Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Мирлан Бакиров өлкөдө болуп жаткан окуялар боюнча журналисттерге түз эфирде комментарий берди. Шайлоонун жыйынтыгы элдин нааразычылыгына ылайык, жараксыз деп табылды. Мен БШКнын отурумунун жыйынтыгына макулмун. Ошондуктан бүгүн жогорку кеңештин депутаттарынын кезексиз жыйыны болуп жатат. Мен регламент менен таанышып бүтө элекмин. Мен бул жерде 6-чакырылыштын депутаты катары отурам. Элдин пикири менен макулмун, деди Бакиров. Шайлоо таза өттү, же плас өттү деп эсептейсизби деген суроого Бакиров аймактардагы шайлоочулар менен бошобой жүргөндүгүн айтты. Мен бардык шайлоо участкаларында болгон эмесмин, бирок албетте болгон мыйзам бузуулар жөнүндө социалдык тармактардан жана БШКнын актыларынан билдим. Мындай майда мыйзам бузуулар өлкөдөгү башка шайлоолордо болгон, бирок биз кысымга жана мыйзам бузууларга күбө болдук, деди ал. Искендер менен Райымбек Матраимовдордон азыр кайда экендиги тууралуу суроого Бакиров андай маалымат жок деп жооп берди. Ошондой эле Бакиров бир-туугандар Матраимовдорду жана президентти камакка алуу керектигине макулбу же жокпу деген суроого бардыгы укуктук талаада чечилиши керек деп жооп берди. Булак Кыргыз Today KG сайты. Жогорку кеңештин жаңы төрагасы шайланды. Буга чейин Дастан Жумабеков өзүнүн жазган арызы менен төрагалык кызматынан кеткен. Жаңы төраганы шайлоого 67 депутат катышты. Бир бол фракциясынан депутат Мыктыбек Абдылдаев жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды. Достук мейманканасында өткөн парламенттин кезексиз жыйынына 62 депутат катышты. Эске салсак, буга чейин жогорку кеңештин 6-чакырылышынын төрагасы Дастан Жумабеков кызматтан кетүү боюнча арыз жазган. Булак Спутник KG. Премьер-министр Кубатбек Боронов отставкага кетти. Буга чейин жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун кызматтан кетүү боюнча арыз жазганы маалым болгон. Премьер-министр Кубатбек Боронов отставкага кетти. Бул тууралуу жогорку кеңештин жаңы шайланган төрагасы Мыктыбек Абдылдаев кезексиз жыйында билдирди. Ал сүйлөп жатып Боронов арыз жазганын айтып, аны көрсөткөн. Булак Спутник KG. Талас облустук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси кызматына жаңы адамды алып келишти. Талас шаарында саат 19:20 чамасында топтолгон адамдар Талас облустук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси кызматына жаңы талапкерди алып келишти. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы маалымдады. Маалыматка караганда топтолгондор 42 жаштагы Калык Айтбаевди алып келип, Талас облустук ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Алмазбек Жумабековдун кабинетине алып киришти. Ал жерден Жумабековдун кызмат ордун тапшырууну талап кылышты. Ал өз ордун бошоткондон кийин Айтбаев отуруп, аны алып келгендер бата кылышты. Калык Айтбаев буга чейин Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси болгону айтылууда. Булак Турмуш KG. Сапар Исаков: мен 7 күнгө эле эркиндикке чыктым. Бул тууралуу мурдагы премьер-министр Сапар Исаков бүгүн журналисттерге билдирди. Мени алып чыгып жатышканда мага мыйзамдуу түрдө бошотуп жатабыз деп түшүндүрүштү. Мыйзамдын чегинде 7 күнгө эркиндикке чыктым. Мындай эреже бузуу болгон жок. Сот тийиштүү чечим чыгаргандан кийин гана мыйзамдуу деп эсептелет. Мен азыр соттун ордуна жооп бере албайм да. Жеке пикиримде, коомчулуктун ишенимине кирген соттор дайындалып, ошолор ишти карашы керек. Бул өтө маанилүү. Мен үчүн принципиалдуу түрдө маанилүү, деди Исаков. Булак Аргумент KG. Ташиев: Садыр Жапаров 2 айдан кийин президент болот. Мактан бошотулган экс-депутат Садыр Жапаров аянтта сөз сүйлөдү. Мага ишенсеңиздер, мен айткан жол менен кетиңиздер. 10 жылдан бери сабыр кылып жатасыздар, дагы да сабыр кылыңыздар. Бул жерге келип, кайра чогула бербей, кечке тура бербей тараңыздар. Бири-бириңер менен урушуп, провокация болуп кетпесин, деди Садыр Жапаров. Андан кийин аянтта сөз алган Камчыбек Ташиев: эгерде бардыгыңыздар мыйзамдан чыккыбыз келбесе, бүгүн мамлекетибиздин президентинин милдетин аткаруучу болот. Садырдын айтканынан чыкпасаңыздар, 2 айдан кийин президент болот, деди ал. Булак Аргумент KG. Бердибек Жамгырчиев: акын, бийликти талашып атып, өлөсүңөр го акмактар. Бийлик талашууда башаламандык болуп жатканын акын Бердибек Жамгырчиев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Кресло: бийлик талашып атып, өлөсүңөр го, бетбактар. Креслоңор качпайт, элдин ынтымагын, келечекти ойлогула, деп жазды Бердибек Жамгырчиев. Эске сала кетсек, 5 октябрдан баштап өлкөдө кырдаал оор. Такталбаган маалыматтарга таянсак, учурда Кыргызстанда түндүк-түштүк маселеси курчуу абалында турат. Азырынча дүрбөлөңгө түшкөн элди эч ким ынтымакка чакыра элек. Булак Назар Ньюс. Жалал-Абад шаарынын мэри өз каалоосу менен кызматтан кетти. Жалал-Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев өз арызынын негизинде мэрлик кызматтан кетти. Бул тууралуу Жалал-Абад шаардык мэриясынын басма сөз кызматынан билдиришти.
Маалыматка ылайык бүгүн шаардык кеңештин төрагасынын орун басары Упел Парханова арызды жергиликтүү кеңештин депутаттарына тааныштырды. Ал эми вице-мэр Нуртелек Орозбаев убактылуу мэрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Булак Супер KG.